Ала-Тоо аймагындагы урунтуу окуялар жана көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деме маалымат программасында алдыдагы жарым саатта алар менен тааныштырып биздин кабарчылар жана студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Баарына бирдей баш мыйзам. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата салтанаттуу жыйын өттү. Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Жакшылык жерде калбайт. Актал районунун Актал айылындагы социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлө үчүн курулуп жаткан үй бүтө жаздап калды. Буюрса бир 10 күндүн аралыгында бүтөбүз деп атышат. Билими күчтүү миңди жыгат. Республикалык алтын тамга сынагында Теңиртоолук 6 окуучу жогорку баага арзышты. Биздин мектептин атынан барып алтын тамга алып келгендерине абдан кубанычтабыз. Бүгүн эгемендүү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгына 30 жыл. Бүтүндөй кыргызстандыктар үчүн ушул улуу окуяга байланыштуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктады. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, сиздерди Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. 2023 жылдын 5 майында азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын алгачкы Конституциясынын кабыл алгандыгына 30 жыл толуп отурат. Баш мыйзамда мамлекеттин жогорку баалуулуктары адам, анын жашоо турмушу, укуктары жана эркиндиги деп таасым белгиленген. Ошондой эле эгемендүүлүк, элдин бийлик, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, укук үстөмдүгү жана демократия салттары бекемделген. Бул негизги документте жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнүн укуктук, коомдук, саясий жана социалдык экономикалык өлгөлөрү аныкталган. Конституциянын жаратмандык даремети чектелбейт. Ал зарыл болгон социалдык экономикалык, коомдук, саясий жана башка шарт жагдайлардын жаралышына жараша улам жаңы кырынан ачыла берет. Ошондуктан эгемендүүлүк жылдарында конституциялык реформалардын жүрүшүндө баш мыйзамга жаңы реалдуулуктарды чагылдырган кошумча укуктук механизмдер жана ченемдер бир нече жолу киргизилген. Азыркы мезгилде эл биримдигинин, өлкөнүн көз карандысыздыгы менен мамлекеттин бүтүндүгүн, коомдун өнүгүүсүнүн, азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык тирегинин калыптанышынын негизи дал ушул конституция болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер жалпы таанылган демократиялык ынанымдарды ыраттуу бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин кепилдиктерин чыңдоо болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны конституциябыздын дем күчүн, маанисин жакшы билүүгө тийиш. Биз конституцияны урматтап, ченемдерин сактап, анын маңызын аңдай жана баалай билгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди, Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Ошондо гана мамлекеттин өнүгүүсүнө, коомдун биримдигине, тынчтыкка жана бейпилдикке жете алабыз. Эртеңки күнүбүздүн укуктук таянычы болгон баш мыйзамыбыз өлкөбүздүн өнүгүшүнүн кепилдиги болуп кала берет. Өз тагдырыбызды өзүбүз чечүү укугун тутуп, укук үстөмдүүлүгүн, адилеттүүлүктү жана тең укуктуулукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган конституциябыз туруктуу болсун. Дагы бир жолу жалпы кыргызстандыктарды баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктаймын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдыгын майрамдоого арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Ал конституциялык өнүгүү тарыхына арналган фильмди көрсөтүү менен башталды. Андан соң мамлекет башчысы сөз сүйлөп, кыргызстандыктарды өлкөнүн баш мыйзамынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Ал өз сөзүндө Кыргызстандын конституциялык мамлекеттин түзүлүшүндө маанилүү роль ойногон көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерин белгилеп, өлкөнүн конституциялык өнүгүүсүнүн тарыхый этаптарына кеңири токтолду. Салтанаттуу жыйын мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи менен коштолду. Иш-чара кыргыз искусство чеберлеринин концерти менен жыйынтыкталды. Бул документте эгемендиктин, элдик бийликтин, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнүн, укуктук үстөмдүгүнүн жана демократиянын принциптери бекемделди. Эгемендүү кыргыз мамлекетин куруунун укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өбөлгөлөрү аныкталды. Бүгүн биринчи конституциянын 30 жылдыгын салтанаттуу жагдайда белгилеп жатып,
анын кабыл алынышы көптөгөн ишмерлердин аң сезимдүү жарандардын аракети аркылуу келген чоң жетишкендик болгондугун баса белгилеймин. Андыктан аны түзүүнүн жана кабыл алуунун түйшүктүү иштерине чымыркана катышып, ыйык озуйпаны аркалагандардын баарына терең ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге элибиз кылымдар бою көксөп келген, эгемендүүлүктүн түп мүдөөсүн туюнткан Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, эгерде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн конституциялык өнүгүүсүнүн тарыхый этаптарына учкай кайрылсак, анда бул өнүгүү Кыргызстандын азыркы мамлекеттик эгемендигинин калыптанышы менен байланыштуу экендигин белгилей кетүүбүз кажет. Кыргызстанда эң алгачкы конституция 1929 жылдын 25 апрелинен 30 апрелине чейин болуп өткөн бүткүл Кыргыз советтеринин 2 съездинде кабыл алынганы белгилүү. Ага чейин Кыргызстан автономиялуу облус статусуна ээ болуп, ошол учурдагы саясий жетекчиликтин көз карашында республикага айлануунун бардык белгилери болгон. Ошондуктан кыргыз элинин өз тагдырын өзү аныктоо жана республиканы түзүү маселеси ачык бойдон калган. Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков сындуу кемеңгер лидерлердин ишмердигинин натыйжасында гана 1926 жылдын башында РСФСРдин Борбордук аткаруу комитетинин президиуму Кыргыз автономиялуу облусун Кыргыз автономиялуу республикасына өзгөртүп берүүнү чечишкен. Натыйжада жаңы республиканын конституциясын иштеп чыгуу боюнча комиссия түзүлүп, 1929 жылдын 30 апрелинде бүткүл Кыргыз советтеринин съездинде кабыл алынган. Конституциянын кабыл алынышы элдин өз тагдырын өзү аныктоо, эгемендүү мамлекетти түзүү кыялдарын ишке ашыруу укугун туюнткан. Кыргыз АССР конституцияда мамлекеттин бардык саясий укуктарын алган, анда анын улуттук, экономикалык, социалдык өзгөчөлүктөрү чагылдырылган эле. Жалпысынан белгилей кетсек, Кыргыз эли үчүн автономиялуу республика түрүндөгү мамлекеттүүлүк калкыбыздын тагдырына оң таасирин тийгизген. Тез өнүгүүгө жол ачылды, атап айтканда экономикалык жана маданий турмушта өзгөрүүлөр болду. Эң башкысы Кыргыз СССРдин курамындагы союздук мамлекетке өзгөртүү үчүн өбөлгөлөр пайда болгон. Колдонуудагы конституциянын башкы милдети эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу. Кандай болбосун, эффективдүү мамлекет саясий туруктуулукту, экономикалык өсүштү жана социалдык өнүгүүнүн келечегин камсыз кылууга тийиш. Коюлган милдеттерди чечүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо жөндөмү зарыл. Мындан сырткары, күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү демократиялык элементтер керек. Ошондой эле тышкы кысымдарга да, жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго да каршы турууга жарамдуу административдик бийлик талап кылынат. Жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго ири бизнестин, региондук кландардын же административдик күч түзүмдөрүнүн кызыкчылыктарын көздөгөн бирикмелер кирет. Мындай жеке кызыкчылыктарга каршы туруу жана коомдун кеңири катмарынын кызыкчылыктарына жооп берген артыкчылыктарды аныктоо үчүн демократиялык жол-жоболор колдонулушу мүмкүн жана колдонулушу керек. Болбосо мамлекет олигархиялык топтордун жана кландардын барымтасында калышы мүмкүн же башкарууну токтотушу мүмкүн. Урматтуу кыргызстандыктар, биз конституциянын ченемдери менен принциптеринин сакталышын жана жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштешибиз керек.
Егемен Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынган 30 жылда Конституцияга 10 жолу өзгөртүү киргизилди. Бул аралыкта мамлекет башына келген президенттер аны ар кандай өзгөртүп, кээ бири өз пайдасына чечүүнүн натыйжасында бийлик революция менен алмашты. Аны менен катар Конституциянын туруксуздугу орун алды. Мындан улам 2020 жылы бийликке келген президент Садыр Жапаров баш мыйзамдан жаңы редакциясын иштеп чыгууну демилгелеп, башкаруунун ыйгарым укуктары өзгөртүлдү. Ошентип 2021 жылдын апрелинде өткөн референдумда электорат президенттик башкарууну тандады. Легендарлуу парламент 1993 жылдын 5 майында Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституцияны кабыл алды. Анда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары жана мамлекеттик түзүлүштүн негиздери аныкталган. Ал эми бийликке келген президенттер баш мыйзамды канча жолу өзгөрттү, ал кимдин пайдасына чечилди жана акыркы 30 жылда конституция кандай өзгөрдү? Жогорку кеңеш 1990 жылдын 15 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверенитети жөнүндө декларациясын кабыл алган. Ал жаңы конституцияны иштеп чыгууга негиз болду. Ошондой эле декларацияда президент аткаруучу жана башкаруучу бийликтин башчысы катары көрсөтүлгөн. Ошентип президент 5 жылга 2 мөөнөткө шайланууга укуктуу болду. Адегенде Кыргызстандын туңгуч президенти баш мыйзамга 5 жолу, Курманбек Бакиев бийликке келгенде 2 жолу, убактылуу өкмөттүн убагында 1 жана 2010 жылы референдум аркылуу Конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөсүн деген элдин чечимине карабай 2016 жылы Конституцияны дагы 1 жолу өзгөртүүгө жол берилди. Аталган баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр бийлик башына келген президенттердин гана пайдасына чечилип, Конституциянын туруксуздугу орун алды. Мындан улам 2020 жылы бийликке келген президент Садыр Жапаров башкаруунун ыйгарым укуктарын өзгөртүп, 2021 жылдын апрелинде өткөн референдумда шайлоочулар президенттик башкарууну тандады. 1994 жылы легендарлуу парламент мөөнөтүнөн мурда таратылгандан кийин Конституцияда парламент 2 палаталуу болуп калган. Бул мыйзам чыгаруу палатасы 35 депутаттан турган, ал эми экинчи палата бул эл өкүлдөр жыйыны болгон. Бул 70 депутаттан турган. 1996 жылы Акаевдин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Президент өкмөт мүчөлөрүнүн өзү дайындагандыктан иш жүзүндө андан көз каранды болуп калган. Ошондой эле президент жергиликтүү администрациясынын жетекчилерин жана элчилерин дайындаган. Ошентип 10 жолу өзгөртүү киргизилген баш мыйзамда өлкөнүн башкаруу багыты өзгөрүлүп, жоопкерчиликти бир адамга берүү зарылдыгы пайда болду. Жаңы баш мыйзамдын өзгөртүлүп толукталышына карата бардык тармактарда жаңыча иш алып баруу жүргүзүлүүдө. Президенттик башкарууда биз ушул мамлекеттик вертикалдуу башкарууну биз абдан туура түзүп алышыбыз керек. Жанында областтык прокурор отурат. Мен дайыма эле айтып келемин. Мамлекеттик кызматкердин уставы боюнча дагы, өзүнүн функционалында дагы, мыйзам боюнча дагы эмне жумуш кылыш керек экендиги бүт жазылган. Эгер да аны бузса, жоопко тартылат. Кыргызстан көз карандысыз, эгемен, демократиялык, унитардык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет. Өлкөнүн эгемендиги чектелбейт жана башка аймагына жайылтылат деп баш мыйзамда так жазылган. Ошондой эле ички жана тышкы саясатты өз алдынча жүргүзөт. Айжамал Болот кызы, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми. Конституциянын 30 жылдыгы Нарын облусунда салтанаттуу белгиленди. Жыйында президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев кыргызстандыктарды майрамы менен коттуктап, баш мыйзамдын тарыхына токтолду. Ошондой эле иш-чарада прокуратура, юстиция кызматкерлери тарабынан баяндамалар жазылды. Бул датаны утурулай Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Алмазбек Жумабековго Нарын облусунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Белгилей кетсек, Алмазбек Жумабеков облустук ички иштер башкармалыгын 2021 жылдын февраль айынан 2022 жылдын декабрь айына чейин жетектеген. Мындан сырткары бул күнү президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын кызматкери Самат Асаналиевке Коргоо министрлигинен кезектеги аскердик наамы тапшырылды.
Мурунку жылдарга салыштырмалуу биздин МВДнын статистикасы, Генеральный прокуратуранын статистикасы көрсөтүп атты, обл администрацияныкы да көрсөтүп атты. Ошонун биздин жетишкендигибизди баалап, биздин ушул губернатордун өзүнүн коллегалык чечимдери менен, ошолордун мүчөлөрү менен акылдашып, ушу мага Нарын областынын ардактуу аттуулун ыйгаруу боюнча буйруктарын чыгарып, мени чакырып бүгүн берип отурат. Мен өзүмдүн берген антымды так аткарууга даярмын деп билдирем. 10 жашар Серга Бердибек кызынын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуусу жерде калбай, ал жана апасы менен бир туугандары зар жаңы үйдүн курулушу башталган. Мындай тапшырманы мамлекет башчысы өзү берип, жумуштардын жүрүшү анын жеке көзөмөлүндө. Жазалган мындай бийик адамгерчиликке жана кайрымдуулукка жалпы журт ыраазы. Бүгүнкүгө курулуштун 90% аяктап, 10-15 күндөн кийин Актала районунун Актал айылындагы социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлө 4 тарабы төп заманбап жаңы конушка киришмекчи. Ушундай кубаныч тартуулашкан куруучулардын айтымдарында жумуш шыдыр жүрүп, керектүү материалдар менен камсыз болууда өзгөлтүктөр орун албады. Жабыла көтөргөн жүк жеңил демекчи, аялдаштары да жардамдарын аянышпай, ал кандайдыр бир деңгээлде иштин илгерилешин шарттады. 20-сына чейин Кудай буйрса күрүш тапшыралы деп турабыз. Жылуулук эми Кудайга шүгүр болот, жылуу жагынан эме жок, кажети жок, жакшы болот. Буйрса 15 сантиметр базалит салынды. Ошо ажабызга 1000 мертебе ыраазыбыз. Балдардын атынан, өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Буйрса бир 10 күндүн аралыгында бүтөбүз деп атышат. Балдарга дагы рахмат. Ошо Баятыбага барып келип иштеп атышат. Жакшылыкта ошо бирге бололу деп атабыз. Өткөн жылдын сентябрь айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунда Нарын облусунан 5 аскер окко учкан. Алардын катарында улук лейтенант Бейкут Алмазуулу дагы бар болчу. Өлкөнүн бүтүндүгү жана элинин бейкут жашоосу үчүн жан берген мекен сакчысынын эрдик бурчу аталган айылдагы Жусуп Иманалиев атындагы орто мектебинде уюшулуп, эрдиги эскерилди. Ага маркумдун жакындары, бирге иштеген кесиптештери менен мектеп окуучулары катышты. Темага кененирээк кесиптешим Жазгүл Усубалиева токтолот. Өткөн жылдагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон маркум Бейкут Алмазуулу Нарын районунун Эчки баш айылында туулган. 2013 жылы Бишкектеги Жогорку аскер институтуна тапшырып, окууну 2017 жылы ийгиликтүү аяктап, Баткен облусунун чек ара тозотуна бөлүнгөн. 2021 жылдын апрелиндеги Баткен кооголаңында жарадар болуп, анда көрсөткөн эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланган. Бул рейд туулуп өскөн айылындагы орто мектепте маркумдун эрдик бурчу ачылып, анын мекенге болгон ак кызматы даңазаланды. Бурчтан баатырдын аскердик формасы менен сыйлыктары орун алып, маркумдун аяш аталары жана мектеп жамааты тарабынан ишке ашты. Айылдын тургундары болуп биргеликте ушул эрдик бурчуну ачып алдык да, анан ушул максатыбыз эле ушул балдарга татыктуу тарбия берип, биздин уулдарыбыз ушундай мыкты уулдарыбыздын аты түбөлүккө сактала тургандыгын эр туулат, бирок аты эч качан өлбөйт. Улук лейтенант Бейкут Алмазуулу ата-энесинин жолун жолдоп, аскер кызматкери болду. Бала кезден эңсегени калың элге чеп болуп, чек араны кайтаруу болгон. 26 жашка жаңы толгону менен кыска өмүрүндө элинин эсинде кала турчу эрдик калтырды. Тилекке каршы, анын дагы мекен үчүн алдыга койгон асыл тилектери ишке ашпай калды. Ошо билим жогорулатам, окуйм депчи, өзү жогору болсо да, ошо дагы окууга умтулган, да эки жака за граница чыгам, да билим деген жетишсиз болуп, ашык билим ашык болбойт, да окуш керек, дагы билимин жогорулатыш керек дечү. Маркум Бейкут Алмазуулу акыркы учурда 20-53 аскер бөлүгүндө Бөрү атайын багыттагы отрядында кызмат кылып жаткан. Мына ошол каргашалуу күнү жанында бирге болгон куралдашы анын антка бек туруп, мекен алдындагы ак кызматын унутпайт. Чыныгыба эр жүрөк жигиттерден болуп, аягына чейин деп ошо жүргөн бала болчу. Ошо эсибизге ошол нерселери калып, эстен кетпейт да ошол нерселерчи. Анан аябай кичпейил, өзүнөн 1 жаш улуу болсо, балдарды болсо да байке деп ушундай кичпейил адам болчу. Кайтат. Эмне үчүн менин балам кайтпайт?
Мындан сырткары 9 май улуу жеңиштин 78 жылдыгын утурлай мектеп окуучулары тарабынан стенкалар коюлуп, жеңиш ырлары жаңырды. Өз келе жаткан жаш муунга эрдиги менен эсте калган баатырдын эреси аларга дайым дем күч берип, мекенге болгон патриоттуулук сезимин күчтөнтүп турат. Биз дагы ошо өзүбүздүн жерибизди душмандардан коргоп, чет жактан келген душмандарды чек арага киргизбей, өзүбүздүн жерибизди өз туулубуз өскөн жерде коргообуз келет. Биз да Бейкут Бекебиз менен сыймыктанабыз. Кыргыз-тажик чек арасында өлкө үчүн жан берген Бейкут Алмаз уулу менен катар Нурсултан Жаныбеков, Абсамат Жекшенбеков, Мирлан Какиев жана Жеңишбек Иманбек уулу болгон. Өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн шейит кеткен мекен сакчыларынын баатырдыгы эч качан унутулбайт. Жазгул Усубалиева, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деме, Нарын району. 2022-2023 окуу жылы Атбашы районунун билим берүү тармагы үчүн жемиштүү болду. Райондун 4 окуучусу мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында өткөн алтын тамга мамлекеттик аттестациясынан өтүп, сынактын жеңүүчүлөрү болушту. Алардын экөө Карыбек Уулу Акматалы атындагы билим уясынын, экөө Кызыл Туу айылындагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектептин окуучулары. Эми алар өз каалоолору менен мамлекеттик экзамендерден бошотулат. Алтын тамга сынагынын жеңүүчүлөрү Адинай менен Алима Атбашы районундагы Карыбек Уулу Акматалы атындагы орто мектептин окуучулары. Эмгектин арты ийгилик дегендей, билимге сугарылган делгир кыздардын аракетинин акыбети кайтып, азыр сүйүнүп турган чагы. Бирок аларды чочулаткан мындан да чоң сынак бар. Ал жалпы республикалык тест түрлү. Алардын максаты өзү сүйгөн кесиптин ээси болушу үчүн тесттен жогорку упай топтошу керек. Сүйүндүм, жана өзүм үчүн гордость испытывать эттим. Жана ата үйдөгүлөр келип дагы куттуктаганда жакшы болот экенсиң, жакшы сөзүмдөрдү айтасың. Биринчи класстан бери жакшы окуганга аракет кылам. Анан быйыл айтып калышты, сен качасың деп, анан даярданып баштадык бир айда. Мен үчүн оор эле болду, бирок бүт даярданган вопростор келди. Ошого эле сүйүнүп жатабыз. Оюртуга эми жакшы даярданыш керек. Мектептин активдүү кыздары сабакты гана жакшы окубастан мектептеги болгон иш-чарага жигердүү катышат. Азыр бул окуучулар менен окуткан мугалими же ата-энеси эмес, жалпы мектеп сыймыктанып турат. Башынан эле активдүү катышып, көптөгөн конкурстарга да катышып келишкен. Биздин мектептин намысын коргоп, биздин мектептин атынан барып алтын тамга алып келгендерине абдан кубанычтабыз. Айтып кетчү нерсе, буга чейин дагы алтын тамга катышып жүргөн окуучуларыбыз бар болчу. Былтыр гана албай калдык. Калган учурда 5 окуучуга чейин алтын тамга намын алып келген окуучуларыбыз бар. 2022-2023 окуу жылы Атбашы районундагы билим берүү тармагы үчүн жемиштүү болду. Себеби Карыбек Уулу Акматалы атындагы орто мектептин окуучуларынан тышкары Кызыл Туу айылындагы 2 өспүрүм да алтын тамганын ээси болушту. Бул Атбашы району үчүн эмес, жалпы облус үчүн чоң сыймык. Былтыркы 2020-22 окуу жылында Атбашы районунан чындыгында 24 окуучубуз катышып алган эмес. Ал эми быйылкы ошо 22-23 окуу жылында райондогу 21 орто мектептен 23 окуучу катышты. Ошо 23 окуучубуздун ичинен 4 окуучубуз алтын тамга ошо тестирлөөсүнөн жакшы жыйынтык берип утуп алдык. Алтын тамга тести жыл сайын өткөрүлөт. Ал окуучулардын мектептеги сабактарын канчалык деңгээлде жакшы өздөштүрүп жаткандыгын баалайт. Аны алган окуучу мамлекеттик экзамендерден өз каалоосу менен бошотулат. Тестирлөө алтын тамга аттестатын алам деген мыкты окуган балдар үчүн уюштурулат. Белгилей кетсек, алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы 25 апрелде өлкөнүн баардык аймагында өтүп, ага Нарын облусунан 121 талапкер катталып, 6 сынакты ийгиликтүү тапшырган. Жакында аларга сыйлыктар тапшырылмакчы. Айжамал Болот кызы, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Атбашы району. Нарын облусунда бронхиалдык астма оорусу менен 666 адам каттоодо. Бул бейтаптарга мамлекеттик кепилдиктер программасы аркылуу үй бүлөлүк дарыгерлерде каттоодо тургандарга маалымдамага кирген дарылардын 90%-ын жеңилдиктер менен ала алышат. Мындан сырткары дарыланууда кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар. Алдыдагы материалда кененирээк. Терең дем алып туруп, деп туруп катуу деп катуу үйлөш керек да.
Зулайка Билалова 10 жылдан бери бронхиалдык астма оорусу менен алышып келет. Ал бул дарт өпкөсүнө суук тийгизип алгандан кийин башталган. Ал бронхиалдык астма менен каттоодо тургандыктан дары-дармектердин 90%ын жеңилдик менен алат. Ошол дарыларды колдоном, анан акыбалым оңолуп калат. Колдон келсе, суук тийгизгенден сакташ керек экен да. Жеңилдик рецепт алам, бекламезатазон, сальбутамол. Ошолорду колдонгондо акыбалым жакшы болуп оңолуп калат. Анан мен андай акыбалга жеткирбей, өзүмдүн кыйналып баратканымды сезем дагы, өз убагында колдонуп турам. Астма оорусу бронхтун кысылуусунан, былжыр челинин шишүүсүнөн жана өпкө түтүктөрүнүн бүтөлүп калышынан дем кысылып кармоочу аллергиялык оору. Бул дарт адам өпкөсүнө көкүрөк түтүктөрүнө суук тийгизип же болбосо химиялык заттардан аллергия болгон учурда кармайт. Курч кармаган мезгилде адамга дем жетпей өңү көгөрүп чыгат. Мындан улам алар чачуу жолу менен тезинен таасир берүүчү дарыларды колдонушу керек болот. Биз дарылаганда болсо эки түрлөрү бар да. Мисалы үчүн жанагы шишикти сразу эле жазып, мындай анан кийин жол ачканга, абага жол ачкан дарыбыз бар. Анан именно ошо шишикти акырындык менен жоготкон дарылар болот да, ошондой. Биринчи жана скорый помощь деп атпайбы, салбутамол деп коебуз, ошол сразу жолду эле ачып коет да, ал кратковременный действие. Негизи мунун назначениясы, дарысы гормональный терапияларда. Гормондорду ошо бирөө декламетазон деп коебуз, аны уже как лечение кетет. А тиги салбутамол как симптоматический кетет да. Симптомба жолун ачып коет, андан кийин декламетазонду колдонуш керек. Ушул оорулардан жапа чеккен жарандарга мамлекеттик кепилдиктер программасы аркылуу маалымдамага кирген салбутамол, декламетазон, ингалятор жана преднизолондун таблеткаларына 90% жеңилдиктер каралган. Ал эми камсыздандырылган жаран болсо милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасынын алкагында 50%га чейин жеңилдетилген баада милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен түзүлгөн дарыканалардан ала алышат. Бронхиалдык астма менен биздин областта 667 бейтап учетто турушат. Бул ар бир райондордо бар. Анан ошо быйылкы 2023 жылдын 1-кварталында ошо мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жана жеңилдиктер 90%га чейин каралат деп атпайбы? Ошолорго 310 800 сомго чейин ошо дары-дармектер жеңилдик берилди. Мамлекет тарабынан ошол сумма аптекаларга жана дарыканалар менен биз келишим негизинде иштейбиз. Ошо жерге пациенттер барып, ошо дарыларды жеңилдетилген баада алат. Биз ошо жеңилдетилген баасын дарыканаларга кайтарып беребиз. Бронхиалдык астма менен ооруган жарандарга дары-дармектен сырткары амбулатордук диагностикалык бөлүмдөрдө лабораториялык диагностикалык изилдөөлөр акысыз жүргүзүлөт. Мындан улам жеңилдиктерге ээ болуу үчүн негизги шарт бейтаптар өздөрүнүн аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлерге каттоого турушу керек. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө Деминин кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Алдыда демейдегидей эле эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Майрамыңыздар майрамга улансын, алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.